Амансыздарбы, урматтуу сузактык мекендештер, бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары. Бүгүн айтылуу Көк Ар төрөнүндө жайгашкан, калкынын саны боюнча Кара Суу районунан кийин турган Жалал Абад облусунун эң ири району Сузакта сиздер менен жүз көрүшүү насиби буйрган экен. Жолугушуубуздун себеби ушу кең өрөөнгө аты уйкаш Көк Ар чакан кесинин ачылышы болуп турат. Аймактын өнүгүүсүн шарттоочу электр энергиясын өндүрө турган Көк Ар чакан кесинин ачылышы көп этностуу Сузак жергеси үчүн өтө маанилүү. Андыктан жалпы Сузак элин бүгүнкү жакшынакай саамалык менен чын дилимден куттуктай кетейин. Бул кесиптин бүтүшүнө, кыска убакытта бүтүшүнө Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы чоң болду. Өткөн жылдын август айында башталган кесиптин курулушу минтип мына 2 жыл толук айланбай соңуна чыгып олтурат. Кылым карыткан Кыргыз-Өзбек достугунун белгиси боло турган бул долбоорго тартылган жалпы инвестициялардын көлөмү 7,8 миллион АКШ долларын түзүп, анын жарымы Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы, калган жарымы жеке инвестордун салымы болду. ГЭСтин кубаттуулугу 6,8 мегаваттты түзөт, жылына орто эсеп менен 25 миллион киловатт саат электр энергия иштеп чыгат. Өндүрүлгөн электр кубаты Сузак районунун 10 миңден ашуун калкынын муктаждыгын канааттандырууга жетиштүү болот. Урматтуу мекендештер, бүгүн ачылышы болгон чакан кесиптер ГЭС куруу боюнча иштерибиздин башталышы гана. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, 4 жылга жакын убакыттын ичинде коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүп, бардыгын акырыңдап тартипке салып келе жатабыз. Мынакей сиздердин колдооңуздар менен жалпы аракеттерибиздин аркасында мамлекеттик башкаруу системасын калыбына келтирдик. Мамлекетибиздин кирешелерин олуттуу көбөйтүп, экономикалык өсүшкө жетише алдык. 2 ай мурун билесиздер, Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдардагы чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор катары Бала Саруу ГЭСин ачып, колдонууга бердик. Жакында эле Ысык Ата чакан ГЭСи ачылды, эми минтип мына Көк Ар чакан ГЭСин ачып жатабыз. Быйыл жыл соңуна чейин ири ГЭСибиз Токтогул ГЭСинин 2-чи агрегаты, Үч Коргон ГЭСинин 4-чү агрегаты дагы ишке киришет. Көк Ар чакан ГЭСи сыяктуу Исфайран 1, Белес, Авлетим, Лейлек, Курак Тектир, Адын-Үңкүр, Буйга, Кожо Кайыр, Кара Жыгач, Ленин Пол жана Аманат ГЭСтери ишке кирүү алдында турат. Кудай буйрса, аларды да жакын арада ишке киргизебиз. Аталган ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу 140 мегаваттка чейин жетет. Ал эми кылым курулушу атыккан Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу башталганын өзүңүздөр билесиздер. Инвесторлор тартылып да жатат, табылып да жатат. Кудай буйрса, биз каржылайбыз деген инвесторлор кезекте турат. Бул кылым курулушун ишке ашырып алсак, өндүргөн электр энергияларыбызды экспорттой баштайбыз. Ал мезгил дагы алыс эмес. Бүгүнкү күнгө чейин өзүбүз суу башында туруп, электр энергияны чет өлкөлөрдөн импорттоп келгенбиз. Бул биз үчүн, бизге чейинки ушул тармакка көңүл бурбай, импорт алып келип жүргөн жетекчилер үчүн уят иш болчу. Ата-бабаларыбыз суу өмүр булагы деп таасын белгилеген. Кыргызстаныбыздын суу байлыгын туура үнөмдүү пайдалануу менен буйрса, алдыда келе жаткан аз убакытта электр кубатын экспорттоого жетишебиз. Урматтуу Сузактык агайын туугандар, бүгүн сиздерге майрамга тете күн десем болот. Анткени Көк Ар ГЭСи электр жарыгын элге чача баштайт. Учурдан пайдаланып элге жарык чачууга, тагыраак айтканда, бул долбоорду ишке ашырууга салым кошкон ата-уулдарыбызга жана башка тараптардын бардыгына ыраазычылык билдире кетейин. Көк Ар чакан ГЭСинин иши ийгиликтүү улансын, ак жолтой ишкана болуп, артынан дагы далай ГЭСтерди ачылсын. Биз мамлекет тараптан ГЭСтерди салууга ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп берип турабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.
Amına sen traslar var. Kışçılıkta var. Emne göygöyler var emi. Böyle emmiyor işler da. Ne olacak? Yol balıkçı şular var. Göygöy bolsa açık aytıp duruş gerek. Oldan gelişince jasa berip atабыз. Tagы жасайбыз. Алдыга жыла беребиz. Эми мына 2 жыл 3 жылдан бeri башталган кестерибиз бар 60га жакын. Дагы көбөйүп атат, уламдан улам жаңы башталып атат. Только ушуларды ачуу менен алдыда келе жаткан бир 3 жылда 200 мегаватт дагы дополнительно кошуп алабыз. Камбарата бирди уже баштап алды. 1,5 жыл 2 жылдан бeri башталган. Азыр даярдык иштери жүрүп атат. Тынымсыз жүрүп атат. Кудай буйрса, ушу келе жаткан жылы 25-жылы платинаны уже баштайбыз. Bir 7-8 yılga sozulur, andan keyin уже elektroenergiyani eksportlay başlayız. Biz importlayız. Bugünkü günge çeyin 3,5 milyar kilowatt saat elektroenergiya alabız koşmalardan. Satıp alabız Kızıldayakça'nı. 3 somdan satıp alıp жүргөнбүz burada. 3 somdan satıp alıp жүргөнбүz, ayelge olsa 70 тыйындан берip atkamız. Hazır hem 1 som 10 tıyın bolup kaldı da. Ayırmasın hökümet төлөп беребиz biz. Төлөп берip atkamız, дотация кылып атабыз. Ошо камбар атабыз бирибиz бүтсө, biz anda уже Pakistan'a hazır kasa min menen liniya barıp kaldı уже Afganistan, Pakistan. Andan sırtkar Kıtay'dağı biz gelecekte sizlerden elektroenergiya satıp alabız dep, jaşıl elektroenergiya dep. Biz jalan gidrogez, gün şamaldanга ötüp atabız da. Hazır 500-cü liniyany tartkanга уже tender jarıyaladılar. Balıkçı arkылуу ötkөрөsүn alıp ketesiңер деп атабыз. Bizge özümüzge da balıkçıga da jetkizip alalım dep, lеппит сотуга. Датка geminden ары карай тартат. Aldıda gele жаткан Кудай буйрса bir 8-9-10 жылдан кийин уже biz elektroenergiya менен байысак болот. Экспортко жөнөтөбүз. Импорт албай калабыз. Кайра наоборот кошуна өлкөлөрдө электроэнергия менен камсыз кылабыз. Ошол эле жолдорду көрүп атасыңар, жолдорду да салып атабыз өлкө боюнча. Өлкө боюнча жолдорду салып жакшы болуп атат. Мурда 100 километр bir жылда, bir жайда 100 километр баскан болсо, азыр 1000 километрге чейин жетип атабыз. Жетебиз буйрса алдыда келе жатат. Мамлекетте ушунча иштер болуп атат. Аны көрүп атабыз. Мисалы үчүн сиз кылган иштердин баардыгын айтсам мен 1 саат айтып берем. Күмтөрдөн баштасам, социалдык маселелерден, чегаралардан бери айтсам 1 саат айтам. Мисалы үчүн да эледен көрүп атабыз баардыгын. Анан кийин калгандарын өзүбүз да жасашыбыз керек. Туура. Кудайга шүгүр менен кесибиз курулуп атат. Жаллабатыбыз өзгөрдү. Ашча жаллабат жөнүндө айткыбыз да келбей калды. Теледен тартып турат экен дагы жаллабатка тартып атат экен деген сөздөр да болду. Эми баягы атайлап ушундай бир кычып, анан элди экиге бөлгүсү келген адамдар. Мисалы мына Таласта деле ушундай иштер жүрүп атат. Талас шаарынын жолдору болуп атат. Токмок менен немеде башталды Кара-Балтада. Нарын бүттү. Ушундай жалалабаттай эле болуп бүттү. Эмнеге аны көрбөйт? 95% елсиздик болду. Siz apazisize papazede bu vakti getirmeyin, yerimizi koratmamız. Anı men başından ele getirgen emesin bu vakti. Yaşınıqa gelip, yaşınıqa olup, egemendүүлük her bizge gerek. Hani gözden karagindey saktaş için her birimiz iş kılışımız gerek. Başından ele men göңүлү бурбай, ayakka vakitimdi korotpoi, tolk ekonomika menen ele aldıga getip Negativli meseleler olsa, sana internette kişi çıkıp söylep koyuyoruz, boşantıda söylep koyuyoruz. Alarda vakitinizi tolku, gelecek için yumuşayıverin. Her bir sözümüz demeyiş. Bunu demirgeni başlap koyduğunuzda kanday işleri olup da Respublika'da. Rahmat men sözü tınıştık ele olup tursa, stabildүүлүк болуп турса ele bardyk bolot. Mına hazır temir jolubuzdu başlayız. Temir jolda biz mına Soyuz mezgilinde Soyuz menen жашап көп билинген эмес. Soyuzdan bölünüp çıkkandan keyin biz tupik mamlekette kalganыбызды эч жак менен баягы темир жолубузда, автожолубузда Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгат экенибиз билинди. Эми азыр бул жолду салып алсак, биз дүйнөгө эшигибиз ачылат. Мына ошондо биз толук көз карандысыз мамлекетпиз деп айта алсак болот. Бул жолду эле бир 4-5 жылдын ар жак бер жагы бүтүрөбүз. Кийин ички жолубузду алып келтабыз. Азыр бир 30-40 километрге жакындап калдык, Кочкорго жакындап калдык. Кара кече аркылуу Макмалга алып келип кошобуздагы ички темир жолубуздагы биригет түндүк түштүк менен. Альтернативный жолубузду эмдиги жылы ачабыз. Билесиңер, бул ушул жылдын аягы же аркы жылдын ошо ортосуна чейин. Каналыбыз курулуп, анан бир аз кичине жери калып кетти эле. Сал жамыр, жаан-чачын көп болгондо эмен жээк туруп атат да, Эрадин каналыбыз бар. 4000-5000 гектар сууга жерибиз. Ушул жерден суунун бир аз буруп, баягы дамбаны бүтүрүп берсеңиз деп
Damba So'ramadik bütse sizden. su problema olmay kalabı. Damba bütse. Damba bütüş gerek. Doğru. Sen izcayet et bir magan katmadan gel men tıyım öldüreyim jasat et. Özgöçe bütüp bersen. İşte iyi ki жазда проблема oldu.